Кандайсыздар баарыңыздар? Биз бүгүн жапысай тамак жасайбыз. Аябай даамдуу, үй бүлөбүз менен сүйүктүү тамагыбыз десек да болот. Аябай сонун чыгат. Алгач эле унубузду элеп алып, бир жумуртка, туз салып, жылуу суу менен орточо камыр жасап алабыз. Жакшы ийини кандырып, дем алдыргалы коебуз. Андан соң кызып турган казаныбызга этибизди майда туурап, майдан куюп, бир аз кууруп алабыз. Эттин суу тартылган соң пиязыбызды кошобуз. Аны да бир аз куургандан кийин сабиз, картошканы кошуп, жакшылап кууруп, каалооңуздарга карап приправа, туз саласыздар. Туз приправаны кошуп, жакшылап аралаштырып, бир аз перец коштум мен. Бир аз перец кошуп, жакшылап кууруп алабыз. Картошка жакшы куурулса, тамактын даамы сонун болот. Көп суу куйбайбыз. Этти картошканы көмкөнчө суудан куюп, крышкасын жаап коебуз. Көп кайнабаш керек. 5-10 мүнөт кайнаса жетиштүү. Эти да пышат, картошкасы да пышат. Андан соң камырыбыз да дем алып калды. Жакшылап жайып алабыз. 5 бармактын камырындай кылып, жуп-жука кылып жайып, текшелеп алабыз. Четтери да жука болуш керек. Андан соң жайып алып, текшин май сүртүп чыгабыз. Ушинтип мантага кескен сыяктуу кылып, кубиктерге бөлүп кесип алабыз. Биринин үстүнө бирини кое бересиздер, жармашпайт. Майланган үчүн эч качан жармашпайт. Пышканда дагы жармашпайт. Мынакей кайнап чыккан тамагыбыздын үстүнө баарын терип алабыз. 3-4 кылып кое бересиздер. 15 мүнөткө коесуздар ровно. Андан көп койсоңуздар эзилип кетет. Ысыгында жеп көрүңүздөр. Тамагыбыз да дайын болду. Мынакей эти жармашкан жок, чачыраган аябай сонун тамак болуп чыкты. Камырын терип алып, үстүнө подливкини коюп, даамын татып көрүңүздөр. Рецепт жакса, каналга катталып, лайк басып кетиңиздер. Аш болсун.